Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки адамга гана көрө албастык кылса болот деди. Биринчиси, Алла Таала ал адамга байлык берген. Ал адам байлыгын туура жолго сарптайт. Экинчиси, Алла Таала ал адамга дин илимин берген. Ал адам илимдин негизинде өкүм чыгарып, жана башкаларга үйрөткөн адам деди. Туугандар, кандай бай адамга суктанса, көрө албастык кылса болот десе, байлыгын Алла жолунда сарптаган, ата-эне бир туугандарга, жарды жакырларга, жетим жесирлерге сарптаган бай адамга көрө албастык кылса, суктанса болот. Кандай алымга суктанса, көрө албастык кылса болот десе, элге дин үйрөтүп, сабак берип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болгон алымга суктанса, көрө албастык кылса болот. Ошондуктан туугандар,